Men Kırgızстанга келгенимден баштап бул зөкүр мен жанымды бир күн да койгон жок. Менин кайрылбаган жерим болгон жок. Канча заявление жаздым, канча укук коргоочу органдарга кайрылдым. Менин укугум корголгон жок. Менин үнүм эч кимге жеткен жок. Үй бүлөлүк зомбулуктан жана укук коргоо органдарынын кайдыгерлигинен 2 баланын энеси 36 жаштагы Асель Ногойбаева алдыда дагы 3 операцияны башынан өткөрөт. 20 сентябрда Аселди мурдагы күйөөсү муунтуп, ал эс үчүн жоготкондон кийин кулагы менен мурдун кесип, мыкаачылык менен кордогон. Каргашалуу окуя кенже уулунун көзүнчө болгон, анын өмүрүн сактап калуу үчүн жасалган алгачкы операция 8 саатка созулган. Күйөөсү менен ажырашкандан кийин Ногойбаева Италияга эмгек миграцияга кетип, 4 жылдан кийин эне балдарынын жанында болоюн деп кайтып келген. Ногойбаеванын айтымында ал турмушка чыккандан 1 жыл өтпөй үй бүлөлүк зомбулукка кабыла баштаган. Күйөөсү такай уруп сабап, анын жана балдардын эркиндигин чектеп, үйгө камап койгонго чейин барганда ажырашууну чечет. Асель 6 айлык боюнда бар кезинде да ичине согуп оюнан түшүргөн экен. Каргашалуу окуя болгонго чейин Ногойбаева милицияга 20дай арыз жазганын айтат. Бирок коргоо ордени берилгени менен мурдагы күйөөсү анын тынчын алууну токтоткон эмес. Аял өмүрү коркунучта экенин акыркы убакта сезип да калган, себеби күн сайын коркутууларды алып турганын айткан. Мен матур эле моундай эле бычып салам да, матырып все, мен ошон үчүн барам милицияга, өлтүрүп элечи, ушечи балдарымды уже психологиясын бузуп, уже жетим өскөн жакшы да, пайгамбарыбыз деле жетим өскөн. Ногойбаеванын ден соолугуна оор залал келтирүү беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө аяктап калды. Ал эми 27 сентябрда Чүй облустук сотунда Аселдин мурдагы күйөөсү Азамат Эстебесов зордуктоо беренеси боюнча 8 жылга кесилген. Бул кылмыш иши жыл башында козголот. Бирок Сокулук райондук сотунун судьясы Кыялбек Токтомаматов Эстебесовду мурдагы аялын зордуктоого күнөөлүү деп тапканы менен 3 жылга пробациялык көзөмөл дайындап бошотуп жиберген. Райондук соттун чечими Аселди Эстебесов кулак мурдун кескилеп кордогондон кийин кайра кароого жиберилген. Ногойбаева өмүрү коркунучта экенин айтканы менен сотто аны уккан жан болгон эместигин көзүнө жаш алуу менен эскерет. Эгерде Эстебесов ошондо жазасын алганда Асель Ногойбаева кордолбойт эле деген сын пикирлер айтылып, сотторго жана жалпы эле укук коргоо органдарына нааразычылык күчөгөн. 14 сентябрда президент судья Токтомаматовду кызматтан алган. Азамат Эстебесов мурдагы аялы Ногойбаеваны зордуктоо фактысы боюнча 1 жыл мурда да кармалып, бирок анда да жазадан кутулуп кеткен. Анын бул кылмышы жаңылыктарга да чыккан. Ногойбаева Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулуктан кордолгон миңдеген аялдардын бири. Улуттук статистика комитети 2022 жылы үй бүлөлүк зомбулуктан жапа чеккендердин 92%ын аялдар түзөрүн жарыялаган. Тагыраагы өткөн жылы 10 миңдей аял кордолгон. Зомбулук көргөн аялдардын көпчүлүгү жардам сурап алгач, кризистик борборлор менен коомдук фонддорго кайрылаарын Статком өзү тастыктады. Мамлекет өзү үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркагандарга баш маанек бере албайт. Зомбулук көргөндөргө коомдук фонддор негиздеген кризистик борборлор жардам колун сунушат. Аларга коопсуз убактылуу турак жай гана эмес, психологиялык жана юридикалык жардам беришет. Үй бүлөлүк зомбулук азайбай жатканына, кылмыш иштери сотко жетпей, кылмыш жасагандар жазасын албай жатканы бирден бир себеп экенин укук коргоочулар тынбай айтып келишет. Башкы прокуратура 2022 жылы 82 иш сотко өткөнүн маалымдаган. Ошол эле маалда сабалган, зордукталган, кордолгон аялдар 9 миңден ашкан. Кыргызстанда зомбулукка кабылган аялдар менен бейөкмөт уюмдар иштешет. Өлкөдө 30дай кризистик борбор бар. Андан сырткары жабырлануучуларга укук коргоо уюмдары да колдоо көрсөтүп келишет. Депутат Надира Нарматова баштаган эл өкүлдөрү сүрөмөлөп жаткан чет элдик агент мыйзамы кризистик борборлордун ишине да терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Себеби мыйзамда коомдук фонддор мамлекеттик саясатты өзгөртүүгө катыша албайт деген норма бар. Бул деген жарандык коом тынчтык акцияларды өткөрүп, бийлик башчыларына кайрыла албайт, мамлекеттик органдардын мыйзамсыз иштерин ачыктап, адилеттүүлүк үчүн күрөшө албай калат деген түшүндүрөт. Сезим кризистик борборунун башчысы Бүбүсара Рыскулова чет элдик агент мыйзамындагы эң кооптуу жагдай мына ушул дейт. Мамлекеттин саясат деген эмне, ошону эметиш керек да. Бул саясат деген күнүмдүк турмушта саясат болот. Укук коргоодо саясат болот. Социалдык саясат, финансовый жакта дагы ар бир нерсенин саясаты болот да. Саясат дегенден жанагы депутат болуп калып ойланан кийин же президент же тиги болобуз деген эмес да. Бул турмуш күнүмдүк да. А биз күнүмдүк турмуштагы политикада, вот, например, да, социалдык эмеде дагы
Анан кийин биз деле эгерде бир кызматкер туура эмес өзүнүн ишин жасап атса, ошол жерде эле министрби эмнеби туура эмес саясат өткөрүп атса, ошол укук коргоо боюнча, анан кийин силер өзүңөрдү билгиле десе, анан митингге деле чыгып атканбыз да биз. Мына тиги жана кумар оюндары боюнча ал деле политикада кандай канча үй бүлөлөр талкаланып эметип атат. Анан кийин айым үчүнчү сунчукпай отурушубуз керек. Жаран катары, өкмөт катары биз баштаган иш вообще мамлекетте жок болчу. Анан айтат, каяктагы жок нерсени баштап силер эметтиңер дейт да. Эми өнүккөн өлкөлөрдө деле адам болгондон кийин жабыркаган адамдар болот экен да. Адам болгондон кийин. Ошо Америка, Японияда, Францияда бардык жерде эле бар мындай. А биздин Советтер Союзунда андай мындай эми коммунисттердин арасында андай болгон эмес деп эметкен да. Анан кийин ошол мына железный занавес ачылды. Анан кийин биз да көрдүк, алар да көрдү. Анан кийин биз дагы биринчиден болуп туруп проект жазып туруп биз биринчилерден каржалаганбыз да. Сезим кризистик борбору зордук зомбулуктан жабыркаган балдар менен аялдарга комплексик жардам берет. Психологиялык жардамдан тарта сотторго катышып жабыркагандардын укуктарын коргойт. Буга кошумча кризистик борбор зомбулукту азайтууга багытталган мыйзам чыгаруу багытында демилгелерди көтөрүп чыгат. Адам урдоонун курмандыгы болгон Бурлай менен Айзаданын өлүмүнөн кийин аялдар менен балдарга карата зомбулукту токтотуу, кыздар уурдалганда тиешелүү чара көрбөгөн милиция кызматкерлерин жоопко тартуу, ички иштер министри Улан Ниязбековду отставкага кетирүү талабы менен Бишкекте бир канча акциялар өткөн. Элдин талабы коюлгандан кийин гана милиция кызматкерлери иштен алынып, сот жообуна тартылган. Андан кийин мажбурлап никеге тургузуу максатында адам урдоо беренеси боюнча жаза күчөтүлгөн. Нарбатованын мыйзамы кабыл алынса, мыйзамсыздыкка туш болгондор укуктарын коргой албай калышы да мүмкүн. Себеби коргоо уюмдарына кысым күчөйт, мамлекеттик саясатка аралашып атасың деген шылтоо менен жарандык коомдун өкүлдөрү 10 жылга чейин эркинен ажыратылышы ыктымал. 25 октябрда чет элдик өкүл мыйзам долбоору биринчи окууда талкуусуз кабыл алынды. Депутат Чыңгыз Айдарбеков башка өлкөлөрдө бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрүн 10 жылга чейин кесүү практикасы жоктугун айткан. Ал эми депутат Гүлия Кожокулова 10 жыл адам өлтүргөндөргө берилген жаза экенин айтып, мыйзам долбоорунан кылмыш жоопкерчилигин алып салуу керек деген. Кылмыш жоопкерчилигине тартуу аша чапкандык экенин башка да депутаттар эскерткен. Айтат элем, кыздарыңарды каратеге бергиле, бокска бергиле, өзүнө өзүн турганды үйрөткүлө. Үй бүлөлүк зомбулук токтой элекке алып баруучу жана блогер Назира Айтбековага жакындарымдан запкы жедим, кордолдум деген жүздөгөн каттар келет. Блогер алардын айрымдарын соц тармакка чыгарып, кыздарга жардам берүү керектигин айтат. Биринчилерден болуп окуяга кыз келиндердин жана балдардын укуктарын коргогон уюмдар реакция кылат. Үрөй учурган бир статистиканы айтып коеюн. Акыркы 1 жылдын ичинде 12 келин өзүн өзү асыптыр, суицидке барган. Анын 3-өө өлбөй калган, анын 9-у өлүптүр, уксуз ичиптир, асын өлүптүр мына. Бир үйдө 6-7 үй бүлө жашагандыктан. Мына андараак абдан мындай кароосуз калып атат. Ошого бир өтө олуттуу көңүл буруп койбосоңор болбойт. Баарыбыз чогулуп жардам берели ошого. Суицидке барган келиндердин эң күчүүсү 20 жашта болсо, эң улуусу 43-тө. Өзүнө кол салган келиндердин күйөөлөрү эмгек миграцияда жүргөнү аныкталган. Такталбаган маалыматтар боюнча күйөөлөрү чет жакта иштеп жүргөндө башка аял алып алганы келиндерди өз жанын кыюуга түрткөн. Трагедияга өзгөчө көңүл бурулуп, бийлик реакция кылып келиндердин өлүмүн алдын алууга багытталган иш жүргүзүшү кажет эле, бирок андай болгон жок. Мамлекеттин колу жетпеген учурда жарандык коом жардамга келген мисалдар толтура. Мисалы Баткенде чек арада куралдуу кагылышы болгондо үй жайын таштап чыккан аялдар менен балдарга гуманитардык жана материалдык жардам чогултуу демилгесин ыктыярчылар колго алган эмеспи? Ошонун сыңарындай эле үй бүлөлүк зомбулукка, балдарга карата зомбулукка каршы жалпы коом күрөшүшү кажет. Асель Нугойбаеванын операцияларына акча чогултуу улантылууда. Ал үчүн Аселдин эжеси жүргүзгөн Инстаграмдагы баракчага кирип, банк эсептерин алып, колуңуздан келген жардамыңызды берсеңиз болот. Депутат Надира Нарматова жарандык коомду тескеп, активдүү жарандар менен күрөшүп эмне табат? Коомдук фонддор жана укук коргоо уюмдары жабылып кетсе, карапайым адамдардын укуктарын ким коргойт? Өз жарандарын чет элдик агентке теңеген мыйзамга кандай карайсыз? Бул видеого комментарий жазыңыз жана бөлүшкөндү унутпаңыз. Көрүшкөнчө.